Акыркы суткада республикада 1965 адамдан коронавирус илдетинин жаңы учуру катталса, анын 45-и Ош шаарынан аныкталды. Бул экинчи калаада күн өткөн сайын илдетти жуктургандардын саны азайганын көрсөтөт. Бирок авал дагы деле курч бойдон турганын Ош шаардык клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Кыялбек Ташболотов билдирди. Бүгүнкү күндө Ош шаарындагы эпид кырдаал дагы деле курч абалда турат. Бирок биздеги ошол акыркы июнь айындагы болгон окуяларды карап чыга турган болсок, бизде бүгүнкү күндө бир аз төмөндөө байкалып атат. Июнь айынын ортолорунда 15-теринде биздеги көрсөткүчтөр 120-140га чейин чыккан болчу. Мына бүгүнкү акыркы күндөгү көрсөткүч бүгүнкү 45 көрсөткүч байкалып атат. Кече 60 көрсөткүч болгон, андан мурда 71 көрсөткүч болгон, мына күндөн күнгө азайганы байкалып атат да. Ал эми каладагы Алишер Наваи мектебинде ачылган түнкү жана күндүзгү стационарларга күн сайын 400дөн ашуун адам коронавирустун симптомдоруна окшош белгилер менен жана илдеттин жеңил түрү менен ооруган жарандар кайрылып, тиешелүү медициналык жардамдарды алып кетишүүдө. Кайрылгандардын саны бир аз азайды. Не дегенде биз ачылган күндөн баштап тартып 700 адамды кабыл атканбыз. Мына кечээки күnkү сводка боюнча бул 400 адам кайрылды. Бул баштагыга салыштырмалуу бул азайыр. Бирок ооруп келгендер дагы деле болуп атат. Бул күндүзгү стационарга бейтаптар жатып калбайт, эртең менен келип лечениясын алып турат. Эгерде оору болуп калган болсо, биз эме акыбалына жараша үстүнкү этажда, экинчи этажда терапия бөлүмү ачылган ал жака которобуз же красный зона детский инфекционный стационарга которуп беребиз. Күндүзгү стационарга кайрылып, убактылуу медициналык жардам алгандардын арасында оор абалда келип, жакшы болуп калгандар көп. Алардын катарында жашы улгайган апалар да бар. Температурам көтөрүлүп, жана кыйналып келдим эле да. Азыр кыйла жакшы, көңүлүм ачылып калды, жакшы болуп калдым. Рахмат айнананда врачтарга. Врачтарга чоң рахмат. Сразу у меня прошла одышка. Я сильно болела, меня удушье было. Прошла. Ооруга чалдыккандардын саны күн санап өсүп, бүгүн эң жогорку чекке жетти. Ош шаарынын жашоочулары жана коноктору санитардык талаптарды так аткарып, коомдук жайда бет кап тагынып, аралыкты сактабай жатышат. Мындай мамиле менен илдетти жеңүү кыйын дешет дарыгерлер. Биздин элибизде дагы ушу суранып кетет элек да. Бир эле убакта ошол башка мамлекеттерде мына ошол эпидемиологиялык тартиптерди сактап, бет каптарды тагып, аралыкты сактап, ошол эле учурда экономикасында көтөрүп атат да башка мамлекеттер. А биздики эмнегедир ошол экономиканы көтөрөбүз деген шылтоо менен эле эпидемиологиялык тартиптер сакталбай калып, оорулар көп чыгып кеткени байкалып атат да. Биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн ден соолугубузга күйүшүбүз керек, өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүшүбүз керек, өзүбүздүн ден соолугубузду мындай этияттык менен мамиле кылышыбыз керек. Айта кетсек, Ош шаарында эпидемиологиялык абал башталгандан бери жалпы 5964 адам коронавирус жуктурган. Ал эми бир суткада 74 адам илдеттен сакайып чыккан. Мырзажигит Маматкерим уулу, Нурбол Талантбек уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош.